Амансыздарбы, сүйүктүү биздин теле көрүүчүлөр, Теңир Тотаңы таңкы төз берүүсү кайрадан өзүнүн 1 сааттык көрсөтүүсүн баштады. Кызматыңыздарда бүгүн 1 саат бою мен Жупара Насырова жана биздин УТРК Нарын каналындагы жалпы кабарчылары болмокчу. Таң эрте албетте дал ушундай жакшы ойлорду ойлоо менен, жакшы чыгармаларды угуу менен өзүбүзгө өзүбүз мотивация берүү же болбосо өзүбүзгө максат коюуга баягы шыктануу деген сыяктуу көптөгөн ушул өңүттөгү программалар, рубрикалар даярдалган. Негизи эле биздин эфир ар дайым ушундай таң эрте биздин көрүүчүлөрдүн маанайын 100%га көтөрүүнү максат кылып жарк этип сиздердин үйүңүздөрдөн орун алабыз. Бар жалпыңыздарды көгүлтүр экранга жакын келүүгө чакырабыз жана албетте Теңир Тотаңы менен бирге болууга дагы чакырабыз. Биздин бардык социалдык тармактарда Instagram, YouTube жана Facebook баракчаларыбыз бар. Дал ошол жака УТРК Нарын деп кирип катталууну унутпаңыз. Жана өзүңүздүн ой пикириңиз болсо, жана албетте сындарыңыз болсо дагы ошол жака жазып өткөн болсоңуз, биз албетте аны эске алабыз. Анда келиңиздер, маанайларыбызды жалпы көтөрүп алалы. Жагымдуу чыгарма биздин көшөгөбүз, биздин көрсөтүүбүздүн көшөгөсүн ачып берсин.
ушундай сирен гүл аталышындагы жагымдуу музыка жалпыбыздын маанайыбызды кичине болсо да көтөрөт деген ойдобуз. Албетте биз ар дайым дал ушул жагымдуу музыка менен эфирибизди баштайбыз. Анткени уйкудан ойгоно албай жаткан биздин теле көрүүчүлөр болсо баягы дароо жылуу төшөктөн чыгып ушундай бир көңүл ачылып, ишке болгон, башка нерселерге болгон шыктануусу ойгонсун деген максатта биз дал ушул жагымдуу музыканы ар дайым тартуулап келебиз. Негизи эле эртең менен эрте туруу дейт, бул адам баласы үчүн абдан чоң пайдасын алып келет экен. Дегенибиз, эртең менен эрте турганда биздин баардык уктап жаткан организмдерибиз өз убагында ойгонуп, алар өзүнүн кызматын жакшы аткарууга бир нормалдашат экен. Андан сырткары көнүгүү жасаган болсоңуз, албетте сиздин муундарыңыз, булчуңдарыңыз, кан айланууңуздагы өзүнүн нормасына түшүп, сизге көп жыл бою кызмат кылууга алар дагы бир ошого аракет кылып, ошого ыңгайланышат экен да. Ал эми биз кечирээк туруп, анан дароо эле көнүгүүнү баштабай эле күчтүү тамак аштарды жеп алып, анан кийин бат-баттан басып же болбосо кайра эле нагрузка менен бир жумушка, ойлонуу менен бир нерсеге кирип кете турган болсок, биздин организмибиз өзүнүн иштөө нормасынан четтеп, кыйла баягы тезирээк өзүнүн кыймылын ылдамдатып же болбосо жайлатып деген сыяктуу ооруларга алып келет экен да. Ошондуктан таң эрте турганда биздин ошол күндөгү маанайыбыз, ошол күндөгү андан кийинки дагы ден соолугубуз жана ошого эле байланыштуу биздин аткарып жаткан ишибиз дагы ошол эртең мененки убакка байланышат экен да. Ошондуктан эртең менен эрте туруп, Теңиртоо таң менен биргеликте тосуңуздагы биздин кабарчылар даярдаган мыкты рубрикаларды биз менен бирге көрүңүздөр. Алдыда бизде пайдалуу кеңеш, албетте бул рубрика аты айтып тургандай пайдасын гана берет десек жаңылбайбыз. Бул ирет дал ушул кургатылган өрүктүн пайдасы тууралуу кеп козгойлу деп турабыз. Кесиптешибиз Жазгүл Усубалиева дал ушул жөнүндө мыкты рубрика дайындаган экен. Негизи эле акыркы кездери биз фаст фуд деп коебуз, тез татым жана ошондой эле өтө ашыкча таттуулугу бар заттардан алыстап, азык түлүктөрдөн алыстап, биз тескерисинче кургатылган нерселерге көбүрөөк басым жасап жатабыз да. Ушул көз мезгили келип жатканда эле жер жемиштерди тоңдуруп, баягы өзүнүн пайдалуулугун жоготпоо максатында тоңдуруп алып жатабыз жана ошондой эле сухофрукты деп коебуз, кургатылган азыктарды дагы кеңири колдонууга адистерибиз дагы, ахалатчандарыбыз дагы байма-бай сыналгыдан баягы маалымат берип жаткандыктан жалпыбыз дал ошол жакка ыктап баратабыз. Албетте булар өзүнүн витаминдүүлүгүн жоготкон эмес, алар кайнатылган эмес, жөн гана өзүнүн баягы баардык пайдалуу заттарын сактап калып, көпкө сакталуу максатында гана кургатылат экен да. Ошондой эле биз кадимки колдонуп жүргөн өрүктүн дагы кургатылгандан кийинки пайдасы абдан чоң экен. Ошол Баткен жергесинде өрүктү өтө аз эктешип, Баткендин өрүгү деп өзгөчө бааланып келет. Мунун дагы пайдалуулугу өзгөчө көп экен. Ал ушул кургатылганына жараша болот экен да. Кээ бирлер ышка кургатылат экен. Бул жүрөк, боор ооруларына бир аз зыяндуу жактары бар экен. Ал эртең менен гана бир даана гана ошо кургатылган өрүктү жеш керек экен деген өзүнүн ар кандай баягы эрежелери бар экен да. Ал эми кандек өрүк деп коебуз, кандек өрүктү көбүрөөк колдонгон болсок, албетте кургатылган айынан пайдалуулугу андан бетер жогорулап, биз үчүн эң мыкты азык болуп берет экен. Келиңиздер анда мындан сырткары кесиптешибиз дагы кандай пайдаларын айтат болуп экен, биргеликте көңүл буралы. Кургатылган өрүк кактын пайдасы кандай? Кактарга ууланбайсыз. Алар абдан таттуу жана тоюмдуу болушат. Курамында шекердин ордуна глюкоза менен фруктоза бар. Организмге пайда алып келүү үчүн көп жештин кереги жок. Мисалы күнүнө 5-6 даана кара өрүктүн кагы чың ден соолук үчүн толук жетиштүү. Кактарда көп өлчөмдөгү пайдалуу заттар бар. В витамини, натрий, магний, калий, темир, йод. Күнүнө 5-6 даанадан жеген как иммунитетти көтөрүп, чачтын, теринин абалын жакшыртат. Тамак аш сиңирүүдө пайдалуу, стресстен сактайт жана аз кандуулуктун алдын алат. Курамындагы А витамини тери ооруларын дарылоодо оң таасир берет. 40 жаштан ашкан аялдардын организминде эстроген азаят.
ал азайганда көңүлү эч нерсеге келбей маанайы чөгөт. Мындай учурда адам күнүгө 5-6 өрүк жеп турса, ошол жок болгон витаминден ордун толуктайт. Кургатылган өрүктүн кайсы органдарга кандай пайда берерине кененирээк токтолобуз. Өрүк адамдын жумушка болгон жөндөмдүүлүгүн жогорулатат. Курамындагы витаминдер менен микроэлементтер азгандуулукту жана кальцийге болгон жетишсиздикти жок кылат. Тамак сиңирүүнү жөндөйт. Ашказанды, боордун жана өттүн иштешин жакшыртат. Денедеги шлактарды чыгарат. Өрүктө калий витамини бар. Калий жүрөк кан тамыр оорулары үчүн табылгыс азык. Ошол үчүн өрүктү как түрүндө жесе да болот. Чындыгында өрүктүн адамдын ден соолугуна пайдасы көп. Бул жемиш сулуулукту сактап, терини жакшартып, чачтын түбүн бекемдейт. Кан айлануусу начар, жүрөгү бир калыпта сокпогон, инфаркттан жапа чеккендерге өрүк жеп туруу сунушталат. Анын дагы бир касиети жүрөк булчуңдарын бекемдеп, чарчоону тез жазат. Астманын кармашын жумшартып, канды жана боорду тазалоочу касиетке ээ. Түрк медиктери көп жылдар бою изилдеп, жаңы жана кургатылган өрүк эркектер үчүн эң пайдалуу азык экенин айтып чыгышкан. Анткени бул жемиш потенцияны жогорулатуучу касиетке ээ. Ошондой эле өрүктүн курамындагы калий менен каротин заты ашказан жарасынан жана бөйрөктөгү таштардан арылтууга жакшы жардам берет. Ал эми өрүктүн данегинен жасалган дары жөтөлгө, бронхитке дава. Мындан сырткары данегинен май алынып, ал медицинада дары-дармектерди жасоодо кеңири колдонулуп келет. Иммунитетти көтөрөт, өрүк какты кечинде сууга кайнатып, үстүн жаап коюп эртең менен анын суусун ар дайым ичип турса, аз кандуулук анемияны алдын алып, жана канды көбөйтүүчү касиетке ээ. Ошондой эле иммунитетти да көтөрөт. Белгилей өтсөк, өрүктү жана анын кагында кант көп болгондуктан, кант диабети менен ооругандарга өрүктү көп пайдалануу сунушталбайт. Жазгул Усубалиева, Эланура Акматбекова, Теңир Тоо. Жогорудагы пайдалуу кеңеш сиздер үчүн пайдалуу болду деген ойдобуз. Ал эми биз берүүбүздү алдын көздөп уланталы. Алдыда кесиптешибиз Наргиза Жумадил кызы дал ушул туура тамактануу тууралуу мыкты рубрика дайындаптыр. Албетте жогоруда айткандай эле биздин күнүбүз, биздин жашообуздун өзгөчө бир башка нукка бурулуп, энергияга бай болуп, өзүбүзгө бир мотивация бере туруучу нерсе бул албетте таң эртеңки тамактануу. Эртең мененки тамактануу бизге энергия гана бербестен бир күндүк маанай дагы тартуулайт экен. Ошондуктан адистер жөн айтпаса керек, эртең менен турганда дароо эле ушул түнкү аш менен түшкү аш менен таңкы ашты бириктирип эле бир эле жеп коеюнчу деген биздин бүгүнкү күндөгү жердештерибиз же болбосо көрүүчүлөрүбүз көп болсо керек. Бул эң чоң катачылык деп айтышат экен. Ошол эле учурда боорду май басуу, жүрөктүн бат иштеши же болбосо кан басымдын төмөндөп же жогорулап кетиши, ошол менен бирге эле биздин тамырларыбыздын да кеңейип кетиши дал ушул эртең мененки туура тамактанууну таптакыр эске албагандын себебинен болот экен. Ал эми биз ар дайым Теңир Тоо таңкы түз берүүсү өзүнүн алкагында туура тамактануу жана эртең мененки жеңил желпи ошол менен бирге эле үйдөгү бар азыктар менен баягы кыргызча айтканда арыдан бери кылып тамак даярдай калчу рубрикаларды көрсөтүп келебиз. Бул ирет дагы кесиптешибиз мыкты рубрика көрсөтүптүр. Туура тамактануу албетте ден соолуктун чың болушун шарттайт дейт. Келиңиздер анда туура тамактанууну биргеликте үйрөнүп алалы, анан албетте муну күнүмдүк жашообузда сөзсүз түрдө пайдаланып жүрөлү. Тамактануу пирамидасы бул азыктарды күндө туура өлчөмдө түрлө пайдалануу сүрөттөмөсү көрсөтүлгөн азыктардын күнүмдүк өлчөмү сиздин салмагыңызга, жынысыңызга, жаш курагыңызга, кыймыл аракетиңиздин активдүүлүгүнө жана жумушуңуздун оордугунан көз каранды. Адам баласы өзү тамактанууда ушул тамактануунун пирамидасын сакташ керек да. Канча деңгээлде тамактануунун пирамидасын сактасаң, ошончо дагы көп оорулардын алдын алып болот да, анан чоң бир өргө түзүлөт да.
Бул тамактануунун пирамидасын билиш үчүн жакшы бир маалымат алып анан окуш керек. Ошон үчүн азыр өзүбүзгө белгилүү көп тамактар бизге зыян келтирет. Ошондагы майонездер, жана тамакка кошулган кошулмалар, ошондо жанагы тез даярдалган полуфабрикаттар, туура эмес тамактардын баары азыр адам баласына бир чакырган оорулардын баары жашарып атат да. Биз денибиз сак болуш үчүн, ошондой эле бир узак жашоону, бактылуу жашоону сүрүш үчүн ушул тамактануу эң биринчи кезекте тамактанууну жакшы карашыбыз керек да. Адам баласынын дени сак, бул ушул туура тамактанууга көз каранды болот да. Кандай тамактансаң, ошончо сенин дениң сак болот да. Тамактануу пирамидасында көрсөтүлгөндөй күн сайын түрдөп тамактаныңыз. Нан, дан, акчактарын, күрүч, макарон азыктарын, картошканы күнүгө жеңиз. Ак нан, макарон азыктары жана күрүчкө салыштырмалуу кара нан жана боткулордо азыктандыруучу заттар көп. Ар түрдүү жер-жемиштерди жегенге аракет кылыңыз. Тамактануунун пирамидасы бар да. Ал ушул 3 бөлүкчөдөн турат. Баягы диетологдордун сөзү менен светофордун өңү болот да. Мынакей ушунда карасаңыздар, бул пирамиданын үстүңкү бөлүгү кызыл бөлүкчөдөн тургандыктан ушул тамактарды, ушул азык түлүктөрдүн баарын, азыктардын баарын аз өлчөмдө гана пайдаланышыбыз керек да. Ошол жанагы светофордун өңү дегенде бул жерде могул деген токтот деген нерсе да. Мисалы ошол ашыкча, ошо томаттан, ошо суумайдын дагы өзүнүн ашыкчасы дагы чоң зыянга келтирет. Кантты дагы ашыкча пайдаланбашыбыз керек. Эгерде биз жашылча жемиштерди пайдалангандай болсок, жашылча жемиштин өзүндө эле канттар бар да, жана сахароза дегендечи. Ошондой эле ушул могул пирамиданын үстүндөгү туздан, томат, суумай, канттардан аз гана өлчөмдө пайдаланышыбыз керек да. Анан экинчи бөлүгү бул сары өңдүү болот. Сары өң экиге бөлүнөт кайрачы. Пирамида, тамактануунун пирамидасы ошо 4кө бөлүнгөндүктөн могу сары бөлүк өзү экиге бөлүнөт. Ошондо сары бөлүктөн сүт азыктарынан дагы өзүнүн өлчөмү бар да. Бул жерден дагы аз өлчөмдө пайдаланыш керек. Булардын өзүнүн пайдасы дагы бар. Булар кальций берет, кайра белок берет. Ошода калий, магний өзүнүн организмге керектүү заттардын баарын берет. Бирок өзүнүн нормасы бар да. Ченем менен гана жеш керек. Ошода жумурткалар, бөдөнүн жумурткасы, эт, тооктун эти, кайсы эт болбосун, ал адам баласынын өзүнүн рационунда сунушталган гана норма гана бар да. Андан көп өлчөмдө жегенде анда көп ооруга төзүлүп калат да, көп оору пайда болуп калат. Анан эң жакшы нерсеси бул тамактануунун пирамидасы 3 бөлүк деп коебуз. Бул бөлүк 4 эсе көп болуш керек. Мисалга алсак, ушул мындай деген жери бар да, 1-1-4 дегени бар да. Бири ушул кызылы, кайра бири ушул могул сүт азыктары, эт азыктарына кирет да. 4 дегени ушул экөөнүн 4 эсе көбүрөөк болуш керек да. Ошонун ичине акшактардын түрлөрүнүн баарын адам баласынын рационунда болуш керек. Анын өзүнүн нормасында болот. Бир күндө ошо акшактардан 200 грамм, ал бышкандан кийин 400-500 грамм болот да. Ошондой эле нан кирет, ундардын түрлөрүнүн баары кирет, ашкабак, ошо жашылча жемиштердин баары, анан кайнатып компот кылып гана ичиш керек да. Жанагы азыр бизге айтылып атат, сунушталып атат, байма-бай ушундай маалыматтардын баары кетип атат. Ошо жанагы газдалган суусундуктарды биз өзүбүздүн рациондон алып салышыбыз керек. Кантты, шекерди аз өлчөмдө колдонуңуз. Ошондой эле таттуу суусундуктарды, момпосу, шоколад, торт, печеньяларды азайтыңыз. Бир күндө 50 граммдан азыраак кант колдонуңуз. Чайга салган шекерди кошо эсептегенде ашыкча салмактан арылууга аракет кылыңыз. Муну күн сайын деле дене көнүгүүлөрүн жасоо менен ишке ашырууга болот. Наргиза Жумадил кызы, Жолдошбек Курманбеков, Элеонора Ахматбекова, Теңир Тотаңы. Көрүп
Көрүп жатканыңыздар Теңир Тоо таңкы түз берүүсү. Кимде ким жаңы гана биздин катарга кошулган болсо, сиз Теңир Тоо таңын көрүп жатасыз. Түз эфирдебиз. Биздин алкакка кошулуңуздар. Биз болсо сапарыбыз алдыны көстө улантып, дал ушул биздин жердешибиз миллиондогон көрүүчүлөрдү топтой алган дагы бир сонун каарман тууралуу кеп болгон турат. Дал ушул өзүнүн балдары активдүү контент алып баргандыктан атасынын айылдагы эле колдо бар баягы спорттук шаймандар менен машыгып, жакшы мыкты көнүгүүлөрдү жасап, абдан бир сонун көрүнүштөрдү көрсөткөндүгүн көргөн эл ал видеону миллион көрүүчү көргөн. Дал ушул өзгөчө бир ой пикирлер, өзгөчө баягы видео желдей тарап жаткандыктан биздин кабарчылар дагы барып жеринде ал адам менен баарлашып мыкты маек куруп келишкен. Негизинен айыл жеринде таланттар көп дегендей эле, өзүнүн жашы 50-дөн ашса дагы жаш спортчулардай сонун бир результаттарды көрсөтүп жаткан каарман менен кесиптешибиз Нургүл Курманалиева барып таанышып келген. Келиңиздер, анда айыл ичинде эле дал ушундай атактуу болууга жана ийгиликке жетүүгө мүмкүн экендиги дагы бир ирет тастыкталды окшойт. Инстаграм баракчасында көрүмдүүлүгү миллионго жеткен видео Нарын районуна караштуу Жамбулак айылында тартылып, элдин көңүлүн буруп, чоң популярдуулукка ээ болду. Бул видео 3 жума мурун тартылып, интернет баракчаларында жайгаштырылгандыктан элдер арасында сергек жашоо образына кызыгуу жаратууда. Видеодогу атмосфера, табияттын кооздугу, айылдагы керемет көрүнүш жана активдүү жашоо образы анын кеңири аудиторияга жетишине себеп болду. Ал айрыкча жаштар арасында мотивация берип, ден соолукка кам көрүү, туура тамактануу жана физикалык активдүүлүк тууралуу маанилүү билдирүүлөрдү таратты. Ошо эң биринчи жолу экинчи байкем менен видео чыгарганбыз. Анан просмотр алып кетип, үчүнчү байкем кызыгып кетип ошо блогерствого, анан мен дагы кызыктым. Анан атам болсо эртең менен терезени ачсам эле көнүгүүлөрдү жазып атыптыр. Мен таң калып, анан экинчи байкемди чакырып көрүп калып, барып тартканбыз. Монтаждап киргиздик. Анан негизи мен деле билген эмесмин атам мындай спортко катышып жүргөн. Видео чыгарганыбыз миллион просмотр алып кетиптир бир жуманын ичинде. Айыл жеринде заманбап спорт залдардын жоктугуна карабастан, ал сергек жашоо образына туура келүүчү көнүгүүлөрүн жасап, өзүнүн ден соолугуна кам көрүүдө балдарына жана айыл жаштарына үлгү көрсөтүп жатат. Анын айтымында, ийгиликке жетүү үчүн эң негизги нерсе бул адамдагы каалоо күч болуусу кажет. Ал алыскы айыл жеринде туруп да өз максаттарына жетүүгө болот деп ишендирет. Волейбол ойнойбуз, футбол ойнойбуз, лыжа тепчүбүз бала кезде. Көп бардык түрү менен келтабыз спорттун. Турник, бардык көнүгүүлөрдү эрежелери менен кылабыз. Жаштарга үйрөтөбүз. Нарым тиктокко тартып ошо жөнөтүп коюштур. Мага деле айтышкан эмес. Көрсө ошо жиберип коюштур. Мен жибер деп деле айткан эмесмин. Мындай эле тартынып, көнүгүүлөр жасап көрүп неметсем, балдарым баары шаарда тияк биякта болуп көрчү деле эмес экен. Анан көрүп, ата сиз ушундай жасайсызбы деп таң калышты. Бул менин күнүмдүк дене тарбиям. Бул каарман жаштарга жана ар бир адамга спортту жана физикалык активдүүлүктү турмушундагы маанилүү бөлүк катары кабыл алуу керектигин көрсөтүп гана тим болбостон, чакан чарбачылык менен да алектенип, айылда эмгектин маанилүүлүгүн дагы иш жүзүндө көрсөтүп келет. Өзүнүн күнүмдүк жашоосундагы жумуштар жана спортту айкалыштырып, ал жаштарды өз күчүнө ишенүүгө жана кыйынчылыктарды жеңүүгө чакырат. Жайкысын чөп жыйнайбыз, малга тоют жыйнайбыз, жем чөп даярдап, кышкысын берип, мал төлдөтүп, айыл чарбасы менен алектенебиз. Көбүнчөсүн спортту да алып жүрөбүз. Анан тайган багабыз, кыргыз тайганын өнүктүрүү боюнча ошо кыргыз тайганы жоголуп кетпесин деген ниетти койгонбуз. Ошо тайган багабыз бала кезден.
Мындай жашоонун үлгүсү айыл жергесиндеги жаштарга гана эмес, бүтүндөй коомго мотивация берип, спорттун жана эмгектин мааниси адам баласынын жашоосунда зор мааниге ээ экендигин көрсөтүп келет. Нургүл Курманалиева, Жолдош Курманбеков, Теңир Тоо таңы көрсөтүүсү үчүн. Берүүбүздү алып улантабыз. Теңир Тоо таңы түз берүүсү бир гана ушундай көңүл ачуучу, пайдалуу, кызыктуу рубрикалардан сырткары Кыргызстанда жана дүйнөдөгү жаңылыктарды дагы сиздер менен бөлүшөбүз. Албетте, акыркы жаңылыктарды укпай калдым, эмне болуп жатат болду экен деген болсоңуз, анда кесиптешибиз Наргиза Жуматель кызынын Таңкы Ньюс рубрикасы сиздер үчүн атайын камдалган. Алдыда дал ушул акыркы кездерде ар кандай фейк аккаунттар менен жалган маалыматтарды таратып, бийликке же болбосо бирөөнүн жеке жашоосу тууралуу тартылган видео тасмаларга жаман ой пикирлерин жазган, бизче мындай заманбап тилде айтканда хейтер деп коет. Дал ошолорго мамлекеттик деңгээлде айып пулдар салынат экен, аларга өзгөчө чара көрүлөт деген дагы акыркы жаңылыктар болуп өттү. Булардын аркы берки жагы кандай болот жана дүйнөдө мындан сырткары кандай жаңылыктар болуп жатат? Таңкы Ньюс рубрикасы айтып берет. Жалган маалымат тараткандар айыпка жыгылат. Президент мыйзамга кол койду. Жалпыга маалымдоо каражаттарында жана интернетте, анын ичинен социалдык түйүндөрдө жалган маалыматтарды тараткандарга айып пул салуу тууралуу мыйзам долбооруна президент Садыр Жапаров кол койду. Бул туурасында 31-январда мамлекет башчысынын маалымат кызматы билдирген. Эми интернетте жала жаап, мазактаган жана жалган маалымат тараткан адамдар 20 000 сом, андай маалыматтарды чыгарган медиалар 65 000 сом айып төлөшөт. Ошондой эле укук бузуулар жөнүндө протоколдор ички иштер органдары тарабынан жүргүзүлөт, ал эми соттор аларды карайт. Мыйзам долбоору 10 февралдан баштап күчүнө кирет. Белгилей кетсек, жогорку кеңеш аталган мыйзамды бир нече ирет талкуулап өткөн жылдын 19 декабрында кабыл алган. Мыйзам долбоору 27 августта коомдук талкууга коюлган. Светлана Аширова кайрадан Абубакир Изибаев атындагы Кыргыз мамлекеттик циркинин башкы директору болуп дайындалды. Маалыматтык кабар агенттигине Светлана Аширова өзү тастыктап берген. Белгилей кетсек, Аширова бул кызматка былтыр октябрь айында дайындалган. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги 2025 жылдын 23 январында келишим мөөнөтү аяктаганына байланыштуу ал ишинен бошотулгандыгын кабарлаган болчу. Эске салсак, 2 ноябрда Бишкектеги Абубакир Изибаев атындагы Кыргыз мамлекеттик циркинин имараты оңдоп түзөөдөн кийин ачылган. Нарын облусунда балдардын бала бакчага тартылуусу 83%ды түздү. Өкүлчүлүктөн билдиришкендей, бүгүнкү күндө облуста 2 жаштан 5 жашка чейинки 21 165 бала бар. Алардын 83%ын тактап айтканда 17 745 бала бакчаларга барат. Алардын ичинен 13 895 бала 146 бала бакчага тартылган. 10 сааттык бала бакчалардын, орто мектептердин жана китепканалардын базасында келечек үчүн билим берүү долбоорунун алкагында жана китепканалардын, орто мектептердин базасында 102 кошумча 3 сааттык тайпалар ачылып, анда 2299 бала тарбияланат. Ошондой эле өкмөттүк акселератор программасы менен 4 үй тибиндеги бала бакчалар ачылып, ага 75 бала тартылганы маалым болду. Мындан сырткары, өкмөттүн тескемесине ылайык бала бакчаларда кошумча тайпаларды ачуу иштери жүргүзүлдү. Мектепке чейинки билим берүү уюмун өзгөртүп түзүүгө биринчи этабында тандалган 55 бала бакчада 79 кошумча тайпа ачылып, ага 1476 балдар кошумча тартылды. Алтындын дүйнөлүк биржадагы баасы тарыхта биринчи жолу $2,8 миң ашты. Бул тууралуу Комсомольская правда газети жазды. Маалыматта айтылгандай, күн мурун алтындын биржадагы баасы кескин түрдө жогорулап, тарыхый рекорд жаңылады. Нью-Йорктогу COMEX биржасынын маалыматына караганда, алтындын
унциясы $2850 ашып, дээрлик 50%дан көтөрүлдү. Серепчилердин айтымында жаңы рекордко жеткен алтындын баасы экономикалык өсүш басаңдап, доллар ылдыйлап бара жатканы менен байланыштуу. Мындай көрүнүш биздин өлкө үчүн албетте оң таасирин тийгизет. Кыргызстанда быйыл дагы өткөн жылдагыдай 26 тонна алтын өндүрүлсө, алтындан түшкөн жалпы киреше 2 миллиард акш долларынын тегерегинде болушу ыктымал. Эске салсак, 2024-жылдын ноябрь айында алтындын баасы 5%га түшкөн. Белгилей кетсек, былтыр президент Садыр Жапаров Кыргыз алтын ишканасынын өлчөнгөн алтын куймаларын саткан фирмалык дүкөнүнө барганда, алтын куймаларын сатып алуу каражат салуунун ишенимдүү жана кирешелүү жолу экенин билдирип, аны сатып алууда эч кандай чектөө болбошу керектигин белгилеген. Бүгүнкү күндө өлчөнгөн куймаларды бардык каалоочулар, башка мамлекеттердин жарандары да фирмалык дүкөндөн сатып ала алышат. Кыргызстандын 60тан ашык айыл чарба продукциясы 80ге жакын өлкөгө экспорттолууда. Бул тууралуу Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев Агродиалог 2025 форумунун жүрүшүндө айтты. Белгилей кетсек, 28 январдан тарта Бишкектеги өтүп жаткан форумдун максаты Кыргызстандын агрардык тармагын жаңы деңгээлге чыгарууга, заманбап технологияларды ишке ашырууга жана тажрыйба алмашуу менен жаңы жетишкендиктерди камсыз кылууга багытталган. Ошондой эле Бакыт Төрөбаев айыл чарба тармагындагы жетишкендиктер, жаңылануулар дыйкан фермерлердин, жекешкерлердин агро өнөр жай багытындагы ийгилик жаратып жаткан чемпиондордун талыкпаган эмгегинин натыйжасында ишке ашып жатканын баса белгилеген. Нургүл Курманалиева, Эленура Акматбекова, Теңир Тоо таңы. Мына ушундай жаңылыктар менен дагы таанышып алган соң, көрсөтүүбүздү алдыны көздөп улантабыз. Кимде ким жаңы гана биздин катарга кошулуп жаткан болсо, сиз Теңир Тоо таңы менен биргесиз. Кимде ким бүгүн өзүнүн өздүк майланын белгилеп, же болбосо көптөн бери кыялданып максат кылып жүргөн пландары бүгүн ишке ашкан болсо, албетте сиздерди жалпы УТРКнын Арын каналынын жамаатынын атынан куттуктайбыз. Биз болсо берүүбүздү алдыны көздөп улантып, дал ушул өзүбүздүн маданиятыбыз тууралуу дагы кеп кылалы деп турабыз. Албетте деги эле адам өзүн өзү тааныш үчүн албетте ушул негизги жолу бул өзүн өзүн таануу негизги жолу албетте бул маданиятыбыз. Ал өзүнүн маданияты менен ар кандай иш-чаралар менен же болбосо дагы көптөгөн биздин маданиятыбызга тиешелүү нерселер менен гана ал өзүн өзү таанытып жана өзүн өзү тааный алат. Айтсак, дал ушул ар бир өлкөнүн, ар бир шаардын өзүнүн маданияты бар. Ошондой эле алар келген ар бир туристтер же болбосо ички тышкы туристтер болобу, алардын баардыгы кайсыл өлкөгө барбасын, ал өлкөнүн маданиятын таанууга алгачкылардан болуп аракет кылат. Ошондой эле биздин дагы маданиятыбыз өзгөчө сонун десем жаңылышпайбыз. Кесиптешибиз дагы дал ушул өзүбүздүн маданиятыбыз тууралуу, анын ичинде театр маданияты, театрдагы өнөрпоздордун элдерге баягы рахат тартуулаган, өзүнүн жан дүйнөсүнүн азыгы болуп эсептелинген дал ушул театрдагы өнөрпоздордун бейнесине барып келген экен, бейнесин бизге ачып берүүгө даяр болуп турган экен. Келиңиздер анда биргеликте Маданият майдаңы рубрикасына кезек берели. Ой эже каяктан болот, муну мындай кылсаңыз деле, муну мындай кылсаңыз деле, баары бир тескери болуп атпайбы? Узордун баары жерде карап калып атат. Назгүл Кубанычбекова Нарын шаарында туулуп өскөн. Айтымда бала кезинен баштап эле чыгармачылыкка жакын болуп, мектепте өткөн иш-чараларда активдүү катышкан. Эмгек жолун Муратбек Рыскулов атындагы Нарын облустук академиялык музыкалык драма театрында 2016-жылдан баштап эмгектенип келе жатат. Саякбай спектаклинде Кекеч бала, Шелкончик, Морозко жаңы жылдык чомоктордо ойноп келет. Үйдө бар мамам да, папам да ырдайт. Өзүм дагы кичинекей кезимден бийлеп, ырдап, ошо ыр бийге жакын болчумун. Кийинчерээк өзүм ошо окуу тармагым башка тармак болуп, андан кийин уже артисттин уже окуусун окуп бүттүм да. Бул Лондондун дарбазасы ачылган соң окуя башталат.
Ескертүү. 150 жолу маданияттуулук деген сөз. 76 жолу адептүүлүк деген сөз. 54 жолу мырзалар. Мырзалар деген сөздөр кайталанып айтылат. Нурланбек Үсөнбек уулу 1997 жылы Эмгекчил айылында туулган. 2015 жылы орто мектепти аяктаган соң Бибисара Бейшеналиев атындагы искусство университетинде кино, актер жана педагог факультетинен билим алган. 2020 жылдан баштап Муратбек Рыскулов атындагы Нарын облустук академиялык драма театрында эмгектенип келе жатат. Ал Кожогелде Култегиндин Шыпыргы өмүрдө бала, Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалим Сауын драмасында Болгонбайда ойногон. Ошол 2015 жылы тапшырдык. 2020 жылы бүттүк. Ал жердеги дараментте ошол эми ал өзүнчө курс боюнча өзүнүн методдору бар экен. Ар бир методдун 5 жыл окуп ошол жактан үйрөндүк. Анан дарабызды бияктан дагы үйрөнүп атабыз. Чоң режиссерлор келип атат. Ошол кишилерден алып атабыз. Жетпегендерибизди толуктап. Мына бул ыйык сахнада белгилүү Муратбек Рыскулов, Капар Медетбеков, Тамара Жаманбаева, Бермет Өмүрова өңдүү корифейлер кыргыз, орус, дүйнөлүк классикалык драматургиялык чыгармалар боюнча коюлган жүздөгөн спектакльдерде ар кыл мүнөздөгү каармандардын образын жаратышкан. Өнөр сересинде иштеп келе жаткан өнөрпоздорго дал ушундай мыкты ийгиликтерди жарата беришине тилектешпиз. Наргиза Жумадил кызы, Бексултан Жолдошбеков, Эленура Ахматбекова, Теңир Тотаңы. Көрсөтүүбүз алдыны көстө улантабыз. Теңир Тотаңы таңкы түз берүүсү алдыда поэзия мүнөттөрүн дагы кантып өткөнбүз. Албетте дал ошол адамдын жан дүйнөсүн эргите турган, жаяла турган бул албетте поэзия десек жаңылбайбыз. Жаратылышты же болбосо сүйүүнү аздектеген инсандар дал ушул поэзиядан өзгөчө рахат алат дешет. Алдыда бизде поэзия мүнөттөрү жалпыбыз таң эрте турганда бир жан дүйнөбүздү жаңыртып алалы. Поэзия мүнөттөрүнө кезек берели. Кыш, Шайдолбек Дүйшиев. Кар туңган тала зыммамы, карагай комуз сымдары, кан чини аккан элеттин кайрыгын черткен кылдары. Убакыт узак кылымдай, уйлардын оозу тыйылбай, сарайлар түтөйт коктуда салаага кыскан чылымдай. Атайлап келип төргөгүн, адырдын сылап бөйрөгүн, арманда турат чеч албай аккардан кийген көйнөгүн. Көйгөйүн ызгаар агызып, көөдөнү тостоп сайысып, көк мончок музгак таранчы, көз жашын кетти тамызып. Салаңда басман көгүндө, санаа тур кыштын өңүндө, айта албай койдум ага мен, адашкан булут жөнүндө. Басынып кусалыкка толгон денем, баратам барик учкан жолдор менен, акынга бир тынымдык кайгыда оор, дүйнөдө күндө майрам болгон менен. Күн күлөт түбөлүктүү бийигинен, оордук колун тартпайт ийини мен, ыйлагым келип кетет эмнегедир бирөөнүн салбыраган кийиминен. Ойлоном, ойлой жүргөн өктөрүмдү, качанкы отко салган дептеримди, ачуудан ким бирөөнү ыза кылып, бирөөгө катуу айткан кептеримди. Түйүлөт муштум таштай байкабастан, сээлдейт дүйнө толкуп чайпалбастан, ич күйөт көп адамдан кордук тартып, көп сөздү калганыма айта албастан. Жашоону туюп четтен көрүүчүдөй, мөлтүлдөйм кызыгына ээрүүчүдөй, кыжынып эртеңдеймин, эртеңдер чексиз келе берүүчүдөй. Көңүлдө калган элестер. Көңүлдө ойлорумду тунук, көзүңдүн нурларына жууп туруп, кирдетпей таза бойдон сакташ үчүн жүрөккө катып койгом коюштуруп. Буулуккан ойлорумду думуктуруп, булуттай тарап кеткен туруп, кабылгам карегимдин нурларына, коялам кантип аны унут кылып. Кып-кызыл кызгалдакты сунуп туруп, жүрөктү өзүмдү бүт сунуш кылып, жүргөн кез көз алдымда сезимимде, мезгил аны
койсо дагы тутук кылып. Мен анда оттой жанган кезим беле, ал сезим түбөлүктүү сезим беле, жаштыкты жайлоосундай элес келип жашаймын, ал элистин четин деле. Мына ушундай таң эрте турганда биздин көрүүчүлөрүбүздүн маанайын ар тараптан бир поэзиядан болобу же болбосо жагымдуу чыгармадан болобу ачууга аракет кылган Теңир Тотаңы биз берүүбүздү алдыны көздөп уланып жатабыз. Биздин алкакка жаңы гана кошулган болсоңуз, анда сынагыныга жакыныраак отуруп үнүн жогорулатып алыңыз. Алдыда биздин мырзаларыбыздын сүйүктүү рубрикасы болот деген ойдобуз. Анткени кызыктуу маалымат рубрикасы бул ирет автоунаалар жөнүндө болмокчу. Албетте акыркы жылдары дал ушул автоунаанын түрү десек жаңылбайбыз. Алардын келбети дагы баягы өзгөчө болуп, ар кандай бир өңдөр менен берилип, ошол менен бирге эле айрымдары ушундай бир кандай десем, өзгөчө бир мырзалардын табитиндеги машина болсо, унаа болсо, айрымдарыныкы баягы заманбап үлгүдө болгондуктан сапаты анча эмес деген дагы пикирлер айтылып келет. Негизинен акыркы жылдары автоунаага болгон суроо талап абдан жогору болгондуктан дал ушул дүйнө боюнча баягы тыгындар көп болуп, айрым учурларда ушул сааттап тыгындарга туруп калган мезгилдер да болуп жатат. Бул дагы болсо автоунаанын көптүгү десек жаңылбайбыз. Ал эми айрым өлкөлөрдө тыгынды азайтуу максатында жана ошондой эле баягы сергек жашоо образын кармангандагы өлкөлөр жок эмес. Алар көбүнчө шайтан араба деп коебуз, баягы велосипед көбүнө белгилүү болгондой, дал ушул шайтан араба менен жүрүп, өздөрүнүн ден соолугун дагы чындап, ошол менен бирге эле абанын тазалыгын дагы шарттап келишет. Ал эми Кыргызстанда дагы акыркы жылдары автоунаа мингендердин саны көбөйүп, айтып калышат, бир үйдө жок эле дегенде 3төн автоунаа бар деп. Бул дагы болсо дал ушул кыш мезгилинде смогту пайда кылып, адам ден соолугуна дагы зыяндуу дагы жактары бар экен. Ошол менен бирге кыймылсыздык аз болуп, баягы ашыкча салмак көбөйүп, кан басымы жогорулап деген дагы сыяктуу оорулардын дагы башталышы көп баспагандыктын, кыймылдын аздыгынын себебинен автоунааны күнөөлөп келишет. Негизи эле оюңузда кандай Кыргызстанда деле дал ушул машиналардын санын кыйла азайтып, жетчү жерине шайтан арабанын же болбосо жөө жардамы менен жетсе болобу? Ал эми кызыктуу маалымат рубрикасында бул ирет автоунаа жөнүндө кененирээк маалыматтар айтылмакчы. Алгачкы чыккан автоунаа кайсы жылдары чыккан, ал кандай өзгөчөлүк менен чыккан деген дагы тарыхы дагы айтылышы мүмкүн. Келиңиздер биргеликте кызыктуу маалымат рубрикасына көңүлүңүздөрдү буралы. Кадимки биз айдап жүргөн автоунаа тарыхы 1769-жылга барып такалат. Дүйнөгө автомобиль түшүнүгүн алып келген алгачкы унаанын ойлоп табуучусу француз инженери Николас Жозеф Кунья аттуу механик болгон. Николас Жозеф француз мамлекетинин коргоо министри Эттам Франсуанын буйругу менен артиллериялык жабдык ташымалдоочу унаанын долбоорун баштаган. Ташымалдоочу дегенибиз темирди кызытып ургандагы куалдын ролу. Бул долбоордо кызыган темирди адам эмес, чоң аппарат ургудай нерсе жасоо керек эле. Бул долбоор ийгиликтүү ишке ашкан соң Коньо экинчи муундагы унаасын ойлоп тапкан. Ал саатына болгону 4 километр эле жүрөт эле. Бирок 5 тонна жүк көтөрө алат болчу. Куньянын ушул пар менен жасап чыккан моторунун үлгүсү бардык автоунаалардын эмес, поезд, паровоздордун жаралышына жакшы идея болгон. Окумуштунун жасап чыккан унаасы абдан чоң болуп, жана тормозун жакшы жасай албагандыктан Париж көчөлөрүнүн дубалдарын талкалап алган да учурлары кездешкен. Мына ушул себептен бийлик бул жаңы техниканын андан ары өнүгүүсүнө жол берген эмес. Алгачкы унаа учурда Париждин белгилүү Ньосель аттуу музейинде сакталуу. Коньянын машинасынан үлгүсүн алууга көптөгөн окумуштуулар аракет кылып, 1801-жылы Англиянын механиги Ричард Тревик дагы пар менен иштей туручу, бирок
оңоюраак жүрө турган автоунаа чыгарган. Мындай унаалар кийинчерээк Англия көчөлөрүндө көбөйгөн. Бирок эми гана автоунаа индустриясы өнүгүп жатканда бийлик буга чектөө коюп, 1896 жылга чейин катуу көзөмөлгө алынган. Кийин 1860 жылы франциялык механик Миссия Эттон Лениор биринчи жолу газ менен жүрүүчү 2 цилиндрлүү жана ичинен өчүрүп күйгүзүүчү унааны жарык алып чыккан. Мындан 20 жыл өтүп, 1880 жылы венский инженер Зигфридо Маркус өзүнө таандык алгачкы бензин менен жүргөн унаасын ойлоп чыгарган. Бул унаасына генератор кошуп, жаңы инновациялык жаңылыктарды киргизген. 5 жыл өтүп белгилүү конструктор немис механиги Карл Бенц дагы өзүнө 3 дөңгөлөктүү унаасын ойлоп чыгып, бул унаа саатына 90 км ылдамдыкта жүрүп, 2 аттын күчү менен барабар болгон. 3 жыл өтүп Карл Бенцтин жубайы 3 дөңгөлөктүү унаасына отуруп, бир шаардан экинчи шаарга барган. Бул көрүнүш адамдын сезимин ойготуп, жөн гана техника эмес экенин ынандырган. 1890 жылы 2 механик биригип, үстү жабылган, өтө ылдам жүргөн Даймлер аталышындагы унааны ойлоп табышкан. Мындан улам унаалар күн санап жаңырып, кадимки биз айдап жүргөн унааларга жеткен. Мына ушундай унаалар тууралуу кызыктуу маалыматтарды алган соң, берүүбүз алдыны көздөй улантып, биздин мотурайган кичинекей бөбөктөрүбүздүн сүйүктүү рубрикасы, албетте мультфильмди камдап койгонбуз. Эгер биздин бөбөктөрүбүз кандайдыр бир себептер менен бала бакчага барбай, же болбосо бала бакча жашына жете элек бөбөктөрүбүз эртең менен туруп алып, ары бери чуркап жүргөн болсо, сыналгыны чоңойтуп коюңуз. Алдыда дал ошол кыргыз тилиндеги анимациялык мультфильм бизди сиздерди күтүп жатканы маалы. Негизи эле акыркы кездери ошол интернет желесинде балдардын көрө туручу контенттери, мультфильмдери абдан көп болгондуктан бала кайсыл мультфильмди көрүүнү дагы билбейт да. Негизи эле ошол алардын баардыгы тең тарбиялык мааниси жагынан кандай, балдардын психологиясына кандай таасирин тийгизет деп ата-эне аны аңдап туруп, талдап туруп, андан соң балага көрсөтүшү керек. Ошол бир абдан ачык түстөгү мультфильмдер бар. Бул баланын нерв системасын кыйла жабыркатып, анын баягы кыжырлануусуна алып келет экен да. Айрым учурда байкасаңыздар, балдар ушундай көп бир үндөрү бар, анан өтө көп баягы персонаждар катышкан, ачык түстөгү кийимдерди кийип алып, же болбосо ушундай ачык түстөгү бир бөлмөгө кирип алып, ушундай бир мультфильмдер бар. Ошолорду көргөндөн кийин баладан уюлдук телефонду алып койсоңуз, бала бир топко чейин кыжырланып, баягы күлүп, баладай болуп ойнобой, мындай нервный бир стрессте тургандай болуп байкалат да. Ошол кезде албетте бул баланын нерв системасына зыянын тийгизет экен да. Негизинен ачык түстөр жакшы, бала өң тааныйт деген менен ачык түстөрдүн дагы азыркы мультфильмдерде өзгөчө чаңкыйып бир көрүнгөндүктөн баланын нерв системасы кыйла жабыркайт экен. Ошондуктан бала эмнени көрүп жатат, ал эмнени угуп жатат, кандай ушул телефон менен тарбияланып жатат деп ошого ата-эне өзгөчө көңүл буруш керек экен. Азыркы кездерде ошол телефонго абдан муктаждык пайда болгондуктан улуубуздан кичинекейибизге чейин телефондон ар кандай нерселерди көрүп баягы алаксып жатабыз. Булар бизге пайда берип атабы, же болбосо зыян берип атабы, аны деле эч ким ойлогон жок. Ошол себептен кыргыз тилиндеги анимациялык мультфильмдер атайын даярдалып бүгүнкү күндө чыгып жатат. Бул да болсо мындай контенттердин көбөйүшү менен албетте биздин өзүбүздүн улуттук эне тилибиздин баалуулугун сактоого жана балдарыбызды туура тарбиялоого үндөп жатабыз деген ойдобуз. Алдыда Сыйкырдуу калем деген жакшынакай мультфильм бизди күтүп жаткан маалы. Анда эмесе бөбөктөргө жакыныраак отургузуп сыналгынын үнүн чоңойтуп берип коюңуз. Айланып түнү аламды, айтамын ысык саламды, досторума кырыктап, алдыга таштайм кадамды, кетип өмүр булагы, илим жашоо чырагы, эгелек достор бирикип, белим
баштайлы. Kolumda var sıkır kalem. Kötküle dostlar men gelem. Çempiyon ketdi ata. Alqa! Ата, чемпион эмей эмне болот? Мал доктор көрүш керек. Айтыш кыйын. Сөөгү сынса ойнай албайт го. Ойнай албаса эмне? Жөн эле жүрө береби? Аттын ээси Байбол аттарды оюн үчүн гана кармайт. Ойнай албаса этке кетет го. Атты багыш оңой эмес да. Салам Касиет, сен үйгө чейин таштап коюнбу? Саламатсызбы Кыялбек байке? Саламатчылык Касиет. Кандай, окууларың жакшыбы? Ооба, рахмат. Оюнга бардыңарбы? Ооба, тиги чемпион будун сындырып алды окшойт. Анан жакшы элеби? Билбейм. Адам ал оюнга жарабаса, эт болот дейт го? Байкуш десе, ойнай албаса эле союп салат бекен. Байбол байкеге барып сураналы, балким жон коер. Жакшы ат болчу. Эми шорпосу кандай экен көрөбүз. Байбол байке? Байке, тиги чемпион эмне болду? Катты кулады окшойт. Ооба, бир буту сыныптыр. Андайдан кийин эми ойнай албайт да. Ойнобой калса, сизге кереги тийбейт да, бизге бериңиз. Эмнеге тийбейт? Ал жашта. Эти да сонун болсо керек, сорпосуна чакырам силерди. Адамдар кызык, Мурда жокулар адамдарга жардам берип, жүк ташып берип жүргөн. Азыр болсо, аттарды оюн үчүн гана кармашат. Байбол байке аябай эле тежек экен. Сурансак да болбой койду го. Балким бизге калем жардам берет. Биз кечеги күнгө барып, көк бөрү ойногон байкени эскертип коебуз. Оюн канчада башталды эле? Кечинде 6-ларда башталган. Анда жарым саат эрте баралы. Саламатсызбы, байке? Алейкум салам. Байке, бизде бир өтүнүч бар. Бүгүн оюнда чемпионду абайлаңыз, Эмне мынча? Бул деген көкбөрү да. Абайласаң утуласың. Байке, суранабыз, чемпионду аяп ойноңуз, Макул. Аракет кылам. Элим, азыр бирөө көрүп калса, эмне болот? Сүйлөй берсең сөзсүз көрөт. Биз аны жөн эле бошотуп коебуз. Чыгып кетсе, оюнга катыша албай калат. Чу, качып кет. Кетсиңби, азыр оюн башталат. Эй, балдар! Силер эмне кылып жүрөсүңөр? Байке, ат чыгып кетти. Кармап берели деп жатканбыз. Башка заманга эле алып барып таштасакчы? Кандайча? Мисалы, жылкылар жапай болуп жүргөн маалга алып барып салабыз. Адамдар тие албайт ага. Урдагандай болуп калбайбызбы? Өзүң айттың го, бул атты оюн үчүн эле колдонушат деп. Ал жерде жыргап, башка аттар менен жүрө берет. Анан аны башка заманга алып барсак, уурулук болбойт го? Туура элеби? Ооба, мен окуп чыктым. Жапай аттар биздин Борбордук Азияда пайда болупту. Ал 1000 жыл мурун, балки дал ушул Кыргызстанда болгон. Макул, анда кеттик. Ой! Эй, салам! Кайдагы салам? Ал кыргызча түшүнбөйт. Салам менен жылмаюуну бар эле түшүнөт.
Эй, кел таанышалы. Кел. Баса. Булар ат минип көргөн эмес да. Кел. Мына жакшы ойлого. Биздин ат туугандарына жакты окшойт. Билесиңби? Балким биз азыр тарыхты өзгөртүп койдук. Чемпион дүйнөдөгү эң биринчи үй жылкысы болот. Эң негизгиси аман эсен эле жүрсө болду. Кеттик. Алдыда силер билесиңерби рубрикасы. Бул рубрика дагы эле ушул биздин жашообуздагы кеңирээк колдонулган өзгөчө буюм тайымдардын жасалуу ыкмасын дагы өзүнө камтыйт. Айталы дегеним дал ушул жуп жумшак болгон, биз сүйүп колдонгон дал ушундай эмеректер, баягы уктай туруучу керебеттер деген сыяктуу бардык заман талабына жараша даярдалып жаткан эмеректердин жасалуу ыкмасы жөнүндө кесиптешибиз Токтосун Жакыпов агайыбыз кийинирээк кеп кылмакчы. Айтал дегенибиз дал ушул эмеректердин аларга колдонулган материалдар бүгүнкү күндө жүздөп саналат. Дал ошолордун материалдарына жараша алам десең алардын баасы дагы ошого жараша өсүш берип жаткан маалы. Ал эми бул ирет эмеректер кайсыл буюмдан жасалган эмеректердин жасалуу ыкмасы жөнүндө жана алардын колдонуудагы талабы боюнча кесиптешибиз кийинирээк кеп кылсын. Чогуу көрөлү. Бүгүнкү күндө жыгачтан жасалган стол эмеректер кадырлуу оокаттардын бири катары саналып келет. Бирок биз отурган столдор пресстелген жыгачтан жасалат. Мисалы ДСП же башка арзан жыгачтардын таарындысынан жасалат. Алар жыгачты кайра иштетүүдөн улам келип чыгат. Тактай тилүүчү заводдон чыккан жыгачтын таарындылары бөлөк пресс жыгачтарынын жасалышына жол ачат. Заводдон чыккан опилка таарындылар көп көлөмдө төгүлүп, андан кийин иштетүүчү жайга алынып келет. Аларга кезек таарындылар жана кабык опилкалар кирет. Заводдун майдалоочу тегирменине кезек жана майда опилкалар салынат. Анын ичинен жыгачтын таарындылары өтө майда болгончо майдаланат. Майдаланган таарындылар 7-10 мм көлөмдө болот. Жыгачтын таарындыларын кургатуу үчүн 25 мүнөт зор мештин ичине салышат. Кургатуу учурунда жыгачтын чаңдары күйүп кетет. Зор мештердин ичинен чыккан жыгач таарындылары чыпкадан өткөрүлүп, өтө майда улпагы жана кезектери өз-өзүнчө болуп бөлүнөт. Өтө чоң жыгачтын таарындылары кайрадан майдалоочу тегирменге салынат. Көлөмдүү жыгачтын таарындылары ДСПнын ички катмарына колдонулат. Ал эми майда таарындылар болсо сырткы катмарын түзөт. Ошол учурда смола, суу, парафин жана химиялык катуулаткыч заттар даярдалат. Мында сырткары клей да ал затка кошулат. Жабдыктын калактары жогорудагы курамдарды тегиз жайып, үстүнөн клейди сыйпайт. Муздак пресс баскычы жыгачтын арасындагы желди айдап чыгарат. Ал эми ысык пресс баскыч курамдардын камдашуусун камсыздайт. Андан кийин чоң кескич араанын жардамы менен керектүү өлчөмдө даяр болгон ДСП тактайлары кесилет. Пресстен чыккан ДСП тактайлары азыр ысык бойдон. Андыктан аларды 1 сааттын аралыгында муздатышат. Муздагандан кийин жылмалоо иши башталат. Андан кийин жыйноочу жабдык бир топтомго 80 даана тактайды жыйнайт. Андан кийин ДСП тактайларынын топтому майда бөлүктөргө кесилип сатыкка чыгарылат. Эмерек жасоочу заводдо бул ДСПлардын бетин
декоративдик кооз катмарлар менен капташат. Алгач ДСПнын бетине клей сүйкөлөт. Андан кийинки жабдык декоративдик сүрөттөрү бар кагазды анын бетине чаптайт. Алардын туурасы 1,5 метрдей болот. Ал кагаздын сыртынан болсо смола, андан соң лак жана башка химиялык боектор сырдалат. Анын бетиндеги катмардын өңү ар кыл түстө болушу мүмкүн. Мисалы бир түстө же гранит ташынан, же жыгаштын өңүн берүүсү ыктымал. Чегинен ашып кеткен бөлүктөрүн кесип алып таштайт. Сыртынан кагаз чапталган соң эмереке керектүү тактай ченелип кесиле баштайт. Кийинки кезекте ДСП тактайларынын кырларын чаптоо иши башталат. Каптал бөлүктөр ПВХ ленталары менен чапталат. Бул бөлүктөр этияттык менен жасалат. Андан соң гана бөлөк деталдар бириктириле баштайт. Тешки жабдыктар бөлүктөрдү тешип, болт менен бириктирүү үчүн жасалат. Ошол эле учурда керектүү болттор жана гайкалар баштыктарга салынып даярдалат. Бардык жабдык компьютердик жандоо менен башкарылгандыктан ар бир эмереке канча болт, канча гайка кетсе, так даана эсептөө менен даярдалып турат. Баштыкка салынган гайкалар таразага автоматтык түрдө тартылып турат. Даяр болгон эмеректердин көчүрмөлөрү же чыгарылган эмеректердин топтомунан бир даанасы кураштырылып текшерилет. Эгер баары ойдогудай болсо, анда мукабага коробкаларга салынат. Бүтүндөй эмеректердин бөлүктөрү аны куроодогу сүрөт көргөзмөлөр менен бирдикте коробкаларга салынып даярдалат. Коробкаларга салынган соң полиэтилен баштыктары менен сыртынан капталат. Токтосун Жакупов, Мирзат Муталипова, Теңир Тоо таңы. Мына ушундай силер билесиңерби рубрикасы бүгүнкү эфирибиздин көшөгөсүн жапмакчы. Кайрадан эртеңки күндүн таңынан амандашканга чейин сак саламатта болуңуздар. Кызматыңыздарда 1 саат бою мен Жупара Насырова жана эфир сыртында бизге жардам берген Нурсултан Болотбек уулу жана Бектемир Исажан уулу болдук. Жалпы биздин кабатчыларга терең ыраазычылык билдиребиз дагы. Бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан эртеңки таңдан амандашканга чейин аман болуңуздар.